Мен 17 жашымда күйөөгө тийгем. Тийгенге чейин күйөөм аябай жакшы болчу. Үйлөнгөндөн кийин өзгөрүп кетти. 2 балабыз бар. Кайненем мени жактырбай уруша берет. Кыйналып кеттим. Күйөөм ар кандай жаман сөздөр менен сөгүнөт. Кетейин десем кетирбейт. Качып кетсем кандай болот? Жооп берип коюңузчу, рахмат, Алла ыраазы болсун. Жок, качып кеткен андай болбойт. Бүгүн ушундай ыйман алсыздап, ыймандын чөйрөсүндө узак болгонубуздан туугандар ушундай бир жагымсыз, кыжалатка турган окуялар көп болот. Ошон үчүн келиңиздер, үйдө ыйман сабагын кылайлы, ыйман таалимин кылайлы. Амалдар менен оңолот. Эркектер да түшүнсүн, аялдар да түшүнсүн. Кичине ылдыйөдө түшүнгөнгө чейин сабырдуулук керек баары бир. Сабырдын түбү сары алтын. Бирок кыжалат болбоңуз, амалды оңдой бериңиз, Алла таалам иншалла барды. Кызмат, жылмаю. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям качан барсаң жылмай турат эди. Кабагын бир көбөй. Кандай мындай сөз айтса деле, улактан өткөзүп коюш керек.